Отургандар Сатыбалдынын айтпай таштаганын билип коюшкандай, жылдыздары жерге түшүп тунжурашты. Сатыбалды сөзүн шарт башкага бурду. Ушундарды баганданан Айдай жеңем туура айтты. Сатыбалдынын баятан берки кебинин учун кубалап, укпай ою башкада болуп, эркек кишини өмүрүндө биринчи жолу көргөндөй жалдырап карап отурган Айдай «Жеңең алдыңа?» деп койду. Сатыбалды ызалуу күлүмсүрөп ыр баштады. Шарпылдап үнүм баспаган сагындым ысык көлүмдү. Шаңында аркар оттогон сагындым бийик төрүмдү. Жылкыдай үрккөн балыгы, ала тоо дайра сууларың, жарымдай жакын көрүнгөн көлүмдө аппак кууларым. Ал ушинтип укмуштуу коңурум менен алдындагы көбүрүп турган бир чыны бозону мелтиреп тиктеп алып ырдап жатты. Оюмдан кетпей эрте кеч, ойноп бир күлгөн асыл кеч. Эки жактан сүрөөлөр күчөп, Айдай болсо «Өпкөмдү чабайын, узарт эле узарт» деп кызымтал неме кыйкыра берди. Сатыбалды көптөн бери ырдабай, буулуккандай, иште демин бошотуп, теги далайга кумарланып ырдады. Алыста жоо беттеп жүргөндөгү көкүрөк сагыныштарын муңкана айтып, моюнча өскөн курбулар ата конуш деп кан төгүп жүргөндүрсүңөр. Ок жуушаткан коркунучтуу согушту энеси тоозунан кетелек, кызыл алчадай ушул жаштар көрбөсө болбойт беле. Түш жарымга чыдабай сагынышкан ууздай келинчектери менен армансыз жаштыктын дооранын өткөрүшсө болбойт беле. Бирок эр жигит эл четинде, жоо бетинде деген. Жоо жеңип кайра келерсиң, сүйгөн жар тосоор жолуңдан деген сыяктуу тилектег деген сөздөрдү кошуп сыздата ырдады. Ал ырдап бүтүп, ырчынын ар узатты да, алдындагы бозосун соо колу менен кылкылдата кармап, чоң-чоң жутуп алды. Ал күнү Байзактын түлөөсүнө келгендер эси көбөндөн калгыс боло ойноп ырдап, ак чийдин жамыраган жылдыздары суюла баштаган кезде тарашты. Ошондон 2 жыл айланып өткөндөн кийинки сүрөт таптакыр башкача болду. Жаз каркырап жут чыкты. Ак чий жоо чаап кеткендей бозала жым-жырт. Күндүз элдин баары талаада жумушта, көчөдө жан калбайт. Калгандан карлыгы жеткен кемпир абышка жана мап майда балдар. Жол көчөлөрдү аркандалып, уйгак баскан бирин серин музоолор күнгө талыкшып, адамды зериктире мөөрөшөт. Тырмактарын кыркып койгонуна карабай, айдалган коруктарды жан талаша тытмалап тооктор жүрөт. Боз жалпак тамдар же жамандык, же жакшылык күткөнү билинбей, бир отоло керең тартып турушат. Дүпүйө чүмкөгөн дарактардын арасынан адамды энсте күкүк чакырат. Кыштак болсо мелтейип, күкүктүн үнүн медер кылгандай бүркөө тыңшайт. Фронттон кара кагаз алган ар кайсы үйлөрдөн жоктоп унчуккан аялдардын муңдуу созгон үндөрү эртели кеч ак чийди чукурантып ойготкондой болот. Баары бир тең, жаман каранын баласынын үнү бир тең. Анын жашы 6-7-лерде. Жаман карадан калган жалгыз бала. Бир үйдө энеси экөө эле. Энеси оорулуу, тура албайт. Төшөктө жатканына көп болду. Күйөөсүнүн кара кагазын алганы оорусу күчөп кетиптир. Бала эртең менен эрте тоокторго да ойгонот да, короосунун дал ортосуна табылгы таякка өбөктөй, алыскы бир жактардан тилек кылып дегдеп келатып, бирок ошол жаш тилегине жетпей өксүп калган сыяктуу шумдуктай заллаган үн чыгарат. Айланайын атакем-ай, кокуй, атакем сенден айрылдым кокуй. Ошондон баштап эл ойгонуп, малдарын саап, короодон чыгарып, чоң көчөгө бада кайдап келишет. Уй эчки болуп, бада көчөгө толуп, тобунан адашкан эчкилер маарап,
Жар тууган уйлар удаама удаа мөөрөп, үйүн көздөй качып, көпкөн букачарлар көчө чаңдата уй талашып сүзүшүп, аңгыча күн чачырап, айтор кымгуут болуп турганда да жаман каранын баласынын муңканган үнү баарын көзөп өтүп кулакка даана угулуп турат. Атакем ай кокуй, айрылдым а кокуй. Бала кечкисинде өкүрөт. Эл жумуштан кайтат. Мал бададан келип, жуп короо кирген кезде баланын укмуштуу үнү дагы чыгат. Атакем, сенден айрылдым ай кокуй. Эчкилер сакалдарын экчей кепшеп, күүгүмгө аралаш келип жеткен баланын үнүн тыңшап, талтайып саадырып тура беришет. Бул көнүмүш болуп баратты. Башы бүтүн, боору эсен ким калды дейсиң? Ар ким тымызын санаа чегип, өзүбүздүн кара көзүбүз кашайып калганын ким билет дешип, кара кагаз келип угузгандар жөнүндө бири-бирине кеп кылууга батын алышпайт. Кара кагаз бүгүн келбесе эртең келип, кичине чоң дебей баарыбызды көзгө чапкандай жалтантып койду. Биз өспүрүмдөр ала жаздан эле Ак чийдин бери четиндеги Кара ойдо түштөн кийин окуудан тараган соң коштун, тырмооктун атына минип жүрдүк. Кара ойдо таңдан көзүн жырткандан баштап соконун артында асынган узун шапалактарын сүйрөп, жылаң аяк сокоч аялдар. О, бороздой деп, ичке үндөрү менен анда санда чарчаңкы кыйкырышат. Бороздун башына барганда кайкалата чыкпайсың деп шылтоолоп, жаны кашайган немелер сокого минген бизден күч чыгарышып, сөкө жеткиретилдешет. Атты чабымыш болуп, кээде куйрук талаштыра шапалак менен жаза чабышат. Ошондо көзүңөн жашың буурчактай ыргып жерге түшөт. Чөкө таандар болсо керээлди кечке ооздору тынбайт, курт терип жешет. Аябай тойгон немелер кечинде күн баткан соң тоону көздөй зымпылдап учуп жөнөшөт. Баштыктары моюндарына асылуу, жай баракат талтая кадам ташташкан үрөнчү абышкалар ар кай жерде колдорун салмак менен шилтеп үрөн себишет. Өйдө тоо жактан жалаңтык айдарым согуп, күндүн кечки сары алтын нурлары Кара ойдун бетине кылкандай сайылып турду. Кайчыдай канаттарын сабалашып, чоң жолду бойлой сызган чабалекейлер безеленип, аркы терки учуп жүрүшөт. Жан жаныбарлардын алың кетирип, шалдыраткан жаздын коргошун салмагы Кара ойдун үстүндө уюп калгандай. Жыгачы эрде бир жактан көк сандал догурунчудай ыргалып, боюмтал моорсуп, куудураган жаргак шымымды көчүгүм көргүсү келбейт. Тырмооктун эки жан жибе балтырларым дөгөп, кез-кез көздөн жаш ыргыт агып чылып калат. Аттын үстүнөн түшө качкым келет, айла жок. Бирок мен өзүмө өзүм кылып алдым. Мурда Батмакандын сокосуна минип жүрчүмүн. Анын аттары жаланган тың аттар эле. Балдардын баары Батмакандыкына минебиз деп талашып турушчу. Бирок ал атка тың бастырат деп өзү мени жактырып алган. Ошо бойдон оозума ээлик болуп жүрө бергенде мындай болмок эмес. Мурдунан сүйлөгөн неме эмеспи? Бирдеме деп ырдап калганын, мурдуң эле диңилдейт, эмне дегениң билинбейт деп койсом, Батмакан ошого ичи күйүп, бооруңа келген тапан деп, соп камчы менен айдоодон айдоо аралап кубалап, сокочулар араң ажыратышты. Ошондон кийин мени тырмоокко мингизип коюшкан. Сокочуларды кыдырып жүргөн экен, башкарма жаныма бастырып келди. Ала калтырган жоксуңбу, Календер? Жок байке. Сатып алды эскирээк шырмалын жазыгур менен кындыйта курчанган. Өңү кара күйүк эрдиге берсип, гүл апара жөдөңкеле. Ал атына таш өбөк сала үнүн жасап, какырынды да, ушинтип ала калтырбай тарткыла. Деген менен колхоздун колун силер узартып жатасыңар. Артыкча быйылчы өспүрүмдөр чоң күч бердиңер. Сатып алды атайы кеңеш курганы келгенсип,
Ал жай сурап, Каройдун талаасында мени менен кошо эки бороздой айланып, аркы беркини сүйлөштү. Мукаштан кат барбы? Дейт. Жок байке, 1 жылдан ашпадыбы, кат жок. Билем календер. Билем деди. Азыр жерлерде ушинтип атпайбы? Ажеп эмес, келип калышы. Сатып алды. Бир аз бастыра түшүп. Өзүңүн окуң жакшыбы деди. Жакшы эле байке. Жеңең тилдебейби? Жок байке. Жаркүл жакшы келин. Сатып алды бизге тууган деле эмес. Бирок дайым бизге уба карап, ал жай сурайт. Мен ага аябай ыраазы болом. Сатып алды байкем менен каадалуу кишисиң деп, ар кандай сөздөрдү айтат. Калкоздун бир короо ичкисин саанга тараталы дедик. Ошондо эл текши актаталап, жаздан чыгып кетет эле. Антпесек болоор эмес дейт. Бизге да берилеби байке? Берилбей анан берилет. Болсо көптөн эле берер элек кана. Бүлөлүүлөп, үзүргө карап бөлсөк, алдына 3-4төн саан эчки тийчүдөй. Үрөндү караган менен, үрөнүн ичкенин өмүн ичет болуп, күзүндө эмне кылабыз? Ансыз да кампа кургап калды. Кичине чыдасак картөшкөгө илинип кетет элек, арпа дүмбүл болот. Көк талканга жетсек, күркүрөп күз кирип келет. Сатып алды зеригет окшойт. Жүрөгүндө толуп чыккан бугун айтып чыгаргысы келгендей, эмнегедир чечилип кирди. Эге, календерим. Ал ийин солк эте улутунуп алды. Баары болот. Ачкан курсакта тоет. Жыртылган кийимдер да бүтөлөт. Тиякта кан төгүлүп жатат. Эл кырылып жатат. Бирок эгер сен ушундагы жеңиштин маанисин билген болсоң деп, айтылса көпкө созулчу узун сөздүн ар жагын үзүп ичине калтырып койду да айтты. Садагалар, силер анын баарын кайдан түшүнбөк элеңер. Окууңарды жакшылап окуй бергиле. Ушинтип колкозго кол кабышкыла. Кийин барып түшүнөсүңөр. Баарын түшүнөсүңөр. Ал кайдадыр чубалып жөнөгөн ой санаасын жыйды да ээрге оңдон отурду. Ошо ойдон ал жок дегенде адатынча үнүн жасап какырынып койбостон, оор санаа жүктөнүп алгандай башын жерге салып бастырып кетти. Жалдуу чабдарда ээсин түшүнгөндөй, анын ою менен болуп, айдоодон буттарын ыкшоо шилтеп, дарак жамынган айыл тарапты бет алды. Башкарма кетери менен аттары да, өздөрү да жүрбөй калган сокочу аялдар көлүктөрүн коштон чыгарып, кээси чыгарбай эле бороздойго токтотуп, аңтарылган жумшак кара топурак айдоого чалкаларынан жата кетишти. Жандарында бирден өспүрүм бала. Келиндер же созолонтуп ырдап, же бири-бирине чарылдап тамаша айтып, же кечке чарчаган немелер аяк серппей эс алышат. Балдар болсо чарчоону билбей, бир аз бошой калгандарына сүйүнүшүп, рогаткаларын оңдоп байланып, айдоодон таан кубалап, атып, чалкадан түшүп эс алып жаткан келиндер менен эч иши жок. Алардан көрө айдоодо курт терип жеп жүргөн таандар кызыгыраак сыяктуу ошолордун артында жүгүрүшөт. Күн да батып кетти. Сокочу аялдар коштон аттарын текши чыгарып, шалтактап тердеген немелерди жайдак бойдон бирин минип, бирин жетелеп айдоодон ыргала бастырып, айылды көздөй жөнөштү. Тумшуктарын бороздорго матырышып, эртеңки күндүн түйшүгүн күтүп, ар кай жерде соколор жатат. Айдоо тер жыттанат. Мында үрөн себилген жерди тырмап бүтүп кетейин деп, тырмоокчулардан мен калгам. Менден очурок чулдурамазбай үрөн сээп жүргөн. Эмнегедир буйдалып, элдин артында калыптыр. Ойма бир нерсе түшүп, мен да аны аңдып кетпей койдум.
Астыда кабакта көлдүн күр шар эткен добушу кара ойду каптап, тоо жактан соккон жел менен кара күгүм кошо келип, көз байланып баратты. Акыры түшүндү окшойт. Ой, Эшимбектин уулу. Йоу, Бекел эми? Тилегиң каткыл, Бекел? Кым дедим. Эчтеме билбеген киши болуп бастырып бардым. Амазбай эчки сакал, 60-тардагы жулуңдаган, уяты жок киши эле. Кандай гана баш кийим болбосун, сырайта түрүп алып, чокусуна кондуруп кийип, майда баратка, мисалы анын ую корукка кирип, бирөөнүн эгинин талкалап салганын айтса, каратып туруп танып, акка моюнумду сундум деп, белинен курун чече коюп, мойнун арта салып, карганып жибермей адаты бар. Өлүгө өлгөн же той берген жер болсо, сакалды өңдөнүп төргөтүп, карыялардын катарына барбастан, казан сапырып, кемегени мини отуруп алат. Анан эт чыгара келгенде, баласын арка жагына караңгылатып отургузуп коюп, "Ме Шайлообек" деп, эт жасалган табактардан үзүп жулкуп бере берет. Андайга маш болуп бүткөн Шайлообек да атасы бергенди кыргыйдай илип кетип, шымынын өңүрү менен бир болгон чөнтөгүнө уруп жиберет да, жем жуткан куштай тамшанып туруп калат. Чулдур Амазбай өзүнүн Шайлообегинен башка балдарды каарып тилдеп, кээде колу да тиет. Ал балдардан айрыкча мени жаман көрөт. Кудай куулаткан деп, кезиккен жерден тилдебей өтпөйт. Амазбай адатынча ырга тили келбей чулдурап, бирок демейдегидей жер сууну жаңыртып чырылдабай, күпүңдөп сүйлөдү. "Семне? Удайник болот белең. Азылбайге белбейт калкоз. Ке, калпагың, бадылактык бинеме белейин" деди. Мени бул жерден тезирээк жоголуп, оозун бассын дебей эле боор ачып кеткенсип. "Эшимбекти көлдүм эле. Агеле оозуңан чыгат экен, толосууңду кылкып коем." Шалпайып, көзүмө Мукаш байкемин чоң калпагын башыман алдым дагы ага сундум. "Ке, бол, катынча кыймылдабай. Бо атакөн чайын. Азылкы балдал тукум эмессиң эл. Илгери биз текени өтелек." Амазбай сүйлөнүп, калпакты колуна алды. Толтура сала тургансып, кырбуусун көтөрдү. Жерге коюп үстүнө чепкени таштап койгон карала дорбону экчеп-экчеп, түбүндө калган буудайдан 2 кочуш салды да, демейде биз үрөнчүлөрдөн бадырактык деп 2 уч буудайды араң сурап алып, бирок үрөнчүлөр берсе да экинчи кергиз кылып, кайра-кайра бардыртып, "Коку экенсиңер, үрөн кылбай жем аласыңарбы, же жеп аласыңарбы?" деп атып араң беришчү. Баарысынан Амазбай тыкыр. Ак жүрөксүнүп, каройго бүт жарсала кыйкырат. Анан "Баланча бадырак сурайт, бербей койдум" деп, кечинде көчөгө да айта келип ит кылат. "Ме, калма" деди Амазбай чулдур. "Калпак бале берип аткансып, ит болбосоң ылаазы бол. Шумдуксуң ал, бинемени көлмөксөн болуп калбайсың ал түкта." Сиздер кыргыз эл акыны Омор Султановдун "Ак жол" повестин уктуңуздар. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.